Азыркы учурда жалпы республикалык тестирлөөнү биз кадимки эгерде режимде иштесек каттоону аяктап калмакпыз. Бирок ушул кырдаалга байланыштуу биз каттоону азыр токтотуп койдук. Бир аздан кийин кырдаал жөнгө салынгандан кийин биз жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуларды каттайбыз. Каттагандан кийин анан жалпы республикалык тестирлөөнүн өзүнүн тапшыра турган мөөнөтүн бир аз жылдырабыз. Эң негизгиси, урматтуу ата-энелер, балдар менен үйдө, балдар дайыма үйдө болгондуктан жагымдуу психологиялык кырдаал жаратып, иш күнүн абдан туура жакшы түзүп берсеңиздер, биз да сиздерге жардам беребиз. Мектепке чейинки курактагы балдардын ата-энелерине өзүнчө сунуштарды, андан улуураак балдардын категорияларына өзүнчө сунуштарды жөнөтөбүз сиздерге. Бирок эң негизгиси ошол тазалыкты сактап, телеканалдардан берилүүчү сабактардын жакшынакай жүгүртмөсүн алып, туура иш күнүн, спорттук кандайдыр бир машыгууларды кошуп, көркөм адабий китептерди окуп, эң негизгиси ошол үйдө биз абдан суранабыз, ошол жагымдуу психологиялык кырдаалды жаратып, балдарга мүмкүн болушунча болгон колуңуздардан келген шарттарды түзүп берсеңиздер, анда биз 4-чү чейректи дистанциялык форматта ийгиликтүү аяктай алабыз.